Саламатсыңарбы 3-класстын окуучулары? Биз силер менен бүгүн кыргыз тил сабагын өтөбүз. Анда бүгүн өтө турган темабыз уңгулаш этиштер. Сабагыбыздын максаты уңгулаш этиштер жөнүндө түшүнүк алабыз. Сулуу, катасыз жазганга көнүгөбүз жана биримдикте иштөөгө, бири-бирине жардам берүүгө тарбияланабыз. Анда китебиңерден биринчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Китебиңердин 30-бетин карагыла. Этиштер деп кандай сөздөрдү айтабыз? Аларга кандай суроо берилет? Учурда болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирген этиштерден мисал келтиргиле. Болуп өткөн кыймыл-аракетти көрсөткөн сөздөрдөн мисалдарды айткыла. Бул эле кыймыл-аракеттер кандай айтылат? Бул суроолорго ооз эки жооп берсеңер дагы болот балдар. Анда бүгүнкү темабыздын негизин айтайлы. Уңгулары окшош болгон заттын кыймыл-аракетин билдирген сөздөр уңгулаш этиштер деп аталат. Уңгулаш этиштер. Мисал келтиребиз. Кел, келдим, келчү, келер, келебиз. Демек, уңгулаш этиштерибиз келдим, келчү, келер, келебиз деген сөздөр болду. Анда экинчи көнүгүүнү карагыла. Бул жерде үлгү катары үйрөн деген сөздү көрсөтүп коюптур балдар. Үйрөн деген сөздү уңгулаш этиштерди түзөбүз. Үйрөнөт, үйрөндү, үйрөндүм, үйрөнөсүн, үйрөнөсүз, үйрөнгүдөй, үйрөнчүк. Демек, бул сөздөр уңгулаш этиштер болду. Анда кийинки сүйлөмгө өзүңөр сүйлө деген сөзгө өзүңөр уңгулаш этиш сөздөрдү түзгүлө. Үчүнчү көнүгүүнү карайбыз балдар. Бул жерде жаңылмач берилиптир. Билди, билбеди. Билбегенин билбестен сүйлөдү. Билсе да билбейм деп, билгенин билбеди. Демек, бул жерде уңгулаш этиштерди таап жазабыз. Төртүнчү көнүгүү. Кыргыз тилин билбеген өзүңөр теңдүү балдарга кандай кеңеш берет элеңер? Кеңештерди кат кылып, же болбосо сылык түрүндө жазгыла балдар. Үй тапшырма. 5-көнүгүү. Китебиңердин 35-бетиндеги 5-көнүгүүнү тапшырма кыласыңар.